Кенжайым кесиби боюнча шөкөтчү. Бала кездеги кыялы орундалып, ушул тапта чакан цехти иштетип жатыптыр. Мамлекеттен берилген 100 000 сомго тигүү машиналарын алып, буйрутманын түрүн кабыл алат. Бир айлык кирешеси 50 000 сомго чейин барып, дагы 2 адамга жумуш орунун да түзүп берген. Ошо 100 000 алып, астында лестницадан баштагам, өзүм жалгыз. Азыр Кудайга шүгүр 2 адам менен үчөөбүз иштейбиз. Анан пособияга караганда ошо 100 000 жакшы экен, анткени пособияны ай сайын күтөсүң, анан аз эле акча болуп, ал айдан айга жетпей деле калат экен. Башында реставрация эле кылчубуз, шымдын этегин кесип, көйнөктүн этегин кесип, жанагы кафелерге барарда көйнөк алышканда ошолордун көйнөктөрүн кесип, ошолорду кылчубуз. Азыр болсо любой заказды тигебиз, керек болсо төшөк тигебиз, машинанын чехолдорун тигебиз. Ал эми темир устачылык менен алектенген Алтынбек мырза да 3 жыл мурда 100 000 сом алып, устаканасынын кем карчын толуктаган. Минтип жеринен буйрутмаларды алып, үй бүлөлүк муктаждыктарын камсыздап келет. 3 балага 3600 сом жөлөк пул алгандан көрө өз ишмердүүлүгүңдү алып кетүү алдаганча пайдалуу экен дейт. 2022 жылы 100 000 сом акча алганбыз мамлекеттен. Ошо мамлекеттен акча алып, ошо сварочный аппараттарды алганбыз. Сварка, болгарка, ушу эмне керектүү нерсе болсо ошонун баарын алганбыз. Кичинекей цехыбыз бар, ошол жактан иш кылып атабыз. Мындай буйрутмалар келип калат, буйрутмалар менен иштеп атабыз. Мамлекет ушинтип жардам берип, карапайым калкты каржылап эметип атканына рахмат. Ак Суу районунда бүгүнкү күнгө чейин 412 үй бүлө социалдык келишим менен өз алдынча иш баштаган. Кызматкерлерибиз ошол тыгыз иш алып барып, ошол үй бүлөлөрүбүз менен иш алып барууда айрым жакшы иштегендер бар арасында. Ошолордун ичинен мамлекет тарабынан насыя иретинде, пайызсыз насыя иретинде ошо бүгүнкү күндө 10 үй бүлөбүз 200 000ден 100 000ден алышты. Үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алуучулар бүгүнкү күндө 198 үй бүлө. Бул көрсөткүч мурунку жылдарга салыштырганда кескин аябай азайды деген сөз да. Мына быйыл дагы 150 000ге көтөрүлдү. Ошол 150 000ге бизнес пландарын жазып, ошонун негизинде бир жакшынакай бир иш менен иштеп, аз камсыз үй бүлөлөр ушул бизнесмен болуп кеткенге жакшы шарт түзүлүп атат да. Белгилей кетсек, Дуанда бүгүнкү күнгө чейин социалдык келишимдин негизинде 2327 үй бүлөгө жардам берилди. Долбоор башталганга чейин үй бүлөгө көмөк жөлөк пул алгандардын көрсөткүчү облус боюнча 6092 үй бүлөгө жетсе, азыр ал кыйла азайып 2784 түзөт. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары.